Сейнч марттын алдында Кыргызстанда канча гүл ташылып келерин билесизби? Жыл сайын майрам алдында гүлдөрдүн агымы көбөйөт, алардын негизги бөлүгү өлкөгө авиакаттамдар аркылуу келет. Өзгөчө бул февраль айында байкалат. Ушул мезгил аралыгында өлкөгө 4 миллион даанадан ашык жаңы гүлдөр ташылып келинди. Бул январь айына салыштырмалуу 31%га көбүрөөк. Гүлдөр көбүнчө Кениядан, Кытайдан, Эквадордон, Нидерландтан жана башка өлкөлөрдөн ташылып келет. Ал эми мисалы бул гүлдөр Эквадордон келди. Дүкөндөргө жеткенге чейин ар бир партия милдеттүү көзөмөлдөн өтөт. Документтер жана ташуу шарттары текшерилет. Гүлдөрдү солукпай сактоо үчүн баарын ыкчам тариздөө абдан маанилүү. Ошондуктан Манас бажысынын кызматкерлери жүктөрдү тез жана мыйзамдуу өткөрүүнү камсыз кылышат. Мунун баары миңдеген гүлдестелер өз ээлерине убагында жетип, кубаныч тартуулашуу үчүн жасалат. Гүлдөр авиакаттам менен учуп келгенде кезексиз башка товарларга караганда биринчиден бияка чыгарылат жана машиналарга жүктөлөт. Анткени булар гүлдөр температуралык режимде сакталышы керек. Ошого байланыштуу документтери дагы кезексиз иретте каралат, анан бажы кызматы менен чыгарылат. Февраль айында роза, орхидея, хризантема жана лилия гүлдөрү эң популярдуу болуп жатат. Алардын ичинен эң көп ташылып келингени розалар. Алардын саны 3,5 миллион даанадан ашты.